Кемин районунда балдар үйүнүн директорунун күйөөсү мекеменин тарбиялануучусун сабап салган. Чүй облусунун Кемин районундагы Орловка айылындагы балдар үйүндө мекеменин 13 жаштагы тарбиялануучусу сабалган. Бул тууралуу 24 кечиги укук коргоо органдарынан билдирди. Окуя 22 октябрда саат 10:00 чамасында балдар үйүнүн аймагында болгон. Маалыматка ылайык, мекеменин директорунун күйөөсү өспүрүмдүн бетине бир нече жолу себепсиз урган. Анын бетинде жана көзүндө тактар бар. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы 24 кечиги бул иш боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Ташиев көп бала төрөгөн энелерге 2 миллион сомго чейин төлөнөт. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев келиндерди көбүрөөк төрөп, Кыргызстандын элинин санын көбөйтүүгө чакырды. Бул тууралуу Спутник жазды. Мындан ары 4-чү баласын төрөгөн келиндерге сүйүүчү катары 100 000 сом, 5-чисин төрөгөндөргө 600 000 сом, 7-чисин төрөгөндөргө 1 миллион, 8-чи, 9-чу балалуу болгондорго 1,5 миллион сомдон, 10 балалуу болгон келиндерге 2 миллион сомдон берили деп жазды. Бул акча каражаттарга эркектерге эмес, балдардын энелерине берилет. Кээ бир келиндер төрөйлү десек, балдарды бага албай алып жатабыз деп айтпайбы? Ошондуктан көп төрөгөн келиндерге ушундай колдоо көрсөтөбүз. Мындай акча бийик тоолуу деңиз жээгинен 1000 метр бийик жашаган аймактардагы кыз келиндерге берилет. Буга Нарын облусунун бардык аймактары кирет экен, деген УКМК төрагасы Нарынга болгон иш сапарында. 7-чи төрөгөн кыздарыбызга миллион сомдон ашыган. Эрдогендин Кыргызстанга сапары. 4000ден ашуун милиция кызматкери коомдук тартипти сактайт. Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын 11-чи саммити жана Туркия президенти Режеп Тайип Эрдогендин мамлекеттик сапары учурунда ИИМ кызматкерлери коомдук тартипти сактоону камсыз кылат. Бул тууралуу ИИМдин маалымдашты. Бишкекте 5 ноябрдан 6 ноябрга чейин Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекеттик башчыларынын 11-чи саммити өтөт жана Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоген Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Ички иштер министрлиги тарабынан коомдук тартипти камсыз кылуу боюнча чаралар тийиштүү деңгээлде көрүлүп жатат. Коопсуздукту жана коомдук тартипти талаптагыдай камсыз кылуу максатында оперативдүү штаб түзүлүп, ички иштер органдарынын күчтөрү менен каражаттарын тактоо жүргүзүлгөн. Маалымат булагы Сереп Медиа. Жайкы дөңгөлөктүү унаалар посттордон өткөрүлбөйт. Өлкө аймагында 5 ноябрдан тарта аба ырайы кескин өзгөрүп, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок болот. Бул тууралуу УКМден маалымдашты. Туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда мал кароону кыйындатат. Андыктан УКМ айдоочуларга жана жол жүрүүчүлөргө эскертет. Унаңыздын жайкы дөңгөлөгүн кышкыга алмаштырыңыз. Жайкы дөңгөлөктүү унаалар Сосновка, Арал постторунан өткөрүлбөйт. Ашуу жолдорунда бороон чапкын башталса, посттордо 4 саат мурун унааларга чектөө киргизилет. Алыскы жолго чыгууда дары-дармек, тамак-аш, суу, күрөкчө, дөңгөлөк ченжерчасын алыңыз. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты так сактаңыз. Зарылчылыгы жок болсо, алыска жол жүрүүнү башка күндөргө жылдырыңыз. Кырсык катталган учурда 112 бирдиктүү номерине байланышыңыз. Маалымат булагы Сереп Медиа. Токмоктогу үй-бүлө кыш алдында башпаанексиз калды. Чүй облусунун Токмок шаарындагы Пош жаңы конушунда турак үй өрттөнүп кетти. Үй ээси Батма Мамбеталиеванын айтымында өрт 2024-жылдын 1 ноябрь күнү саат 20:00 чамасында катталган. Биз биринчи өрттү өз күчүбүз менен өчүрүп калдык. Андан соң келген өрт өчүрүүчүлөр чатырга чыгып, устундагы тазалап, жаңы тутануучу нерселерди текшерип, мындан ары коркунуч жок деген тыянакка келишкен. Пол суу болуп, үйдө жарык жок болгондуктан Чүй айылындагы эжебиздин үйүнө барууга аргасыз болдук. Жолдошум менен агам өрт чыгып кетпесин деп ал жакта калып, 1-2 сааттан кийин аларды эжемдин үйүнө келишти. Анан 2 ноябрь күнү таңкы саат 5:00 чамасында өрт өчүрүүчүлөр телефон чалып, үйүбүз кайрадан өрттөнүп жатканын билдиришкен. Барсак, үй өрттөнүп, өрт өчүрүүчүлөр өчүрүп жатышыптыр. Өрт өчүрүүгө абдан көп убакыт кетти. Чатырдан эч нерсе калган жок. Шыбы кулап, айрым бөлмөлөрү дагы күйүп кетти. Кайдыгыр эмес жарандардан жардам сурайбыз. Үйдө жолдошум Канатбек Жусупбеков, бир кызым, бир балам, 71 жаштагы атам жана 58 жаштагы апам, жалпы 6 адам жашайбыз. Алдыда кыш мезгили келе жатат, суукта эми кайда барабыз, дейт ал. Маалымат булагы Турмуш.